Ошол урматтуу эл журт ушу бүгүн кайрылуумда да баса белгилеп айтып кетким келет. Ушул өз оюмду мен өз оюмду таңуулабаймын коомго, бирок кеңеш иретинде ошол өз оюмду айтып кетким керек. Билесиздер, биздин коомубузда бүгүнкү күндө эрежесиз эр уруш деген бир спорттун түрү бар. Ошону менен биздин көптөгөн жаштарыбыз машыгышып, көптөгөн жаштарыбыз ушу эрежесиз эр уруш деген бул спорттун түрү турбайбы? Ушу менен биз машыксам атактуу, даңктуу болот турбаймы деп туура эмес ойлонуш болгон. Мен ачык айтышым керек. Эрежесиз эр уруш бой без правил деп коет го. Ушуну Кыргызстанда өткөзүп, Кыргызстанда машыгууларды ушу менен токтотушубуз керек. Мунун бизге кереги жок. Эрежесиз эр урушта адамдар, жаш балдарыбыз айрыкча күчкө толгон, ошол мушташканга аракет кылган, эрежесиз эр урушууга аракет кылган балдарыбыздын көпчүлүгү азыр өздөрүңөр түшүнбөй атасыңар. Азыр мына 20 жашта, 25 жашта, 30 жаштагы жаш балдарсыңар, күчүңөр көп. Так, силер келечекти ойлогула. 40тан өткөндөн кийин 50ге барганда баарыңар ошол мушташып жүрүп, майып болуп калып атасыңар. Көпчүлүгүңөрдүн жашоого туруксуз болуп калып атасыңар. Ошондуктан эрежесиз эр уруш дегенди биз токтотушубуз керек. Бул спорттун түрү деле эмес. Бул мушташтын бир түрү. Спорттун түрү деген бул олимпиадалык спорттун түрлөрү бар. Күчүңөр барып ошол жака катышкыла. Бокска катышкыла, күрөшкө катышкыла, дзюдого катышкыла, сууда сүзүүгө катышкыла, футболго катышкыла. Мына ошолорду катышкыла дагы мамлекетибиздин туусун көтөргүлө. Мамлекетибиздин, эли журтубуздун атак даңкын чыгаргыла. А биз болсо ошон үчүн кам көрөбүз, жардам беребиз силерге. Ошондуктан мен кайрылып кетер элем, бул эрежесиз эр уруш деген бир эле ошол спортсмендердин өздөрүнө зыянын тийгизбестен, бул келечек муунубузга зыян тийгизип атат. Коомубуздун туура эмес тарапка өнүгүшүнө багыт берип атат. Келечектеги муундарыбыз күчтүү болсок, ушу бирөөнү урсак, жыксак же мушташсак биз жакшы болот экенбиз деген ойдо калып атышат. Андай эмес. Илимдүү, билимдүү болуш керек. Так, спортсмен болгун келсе, туура багыттагы спорт менен машыгыш керек. Мен эсептеймин, эрежесиз эр уруш дегенди биз Кыргызстанда токтотушубуз керек. Муну биздин кийинки муундарыбызга, азыркы жаштарыбызга үлгү кылып көрсөтпөшүбүз керек. Бул болбогон спорт. Спорт деле эмес бул. Дагы бир жолу айтайын, бул спорт деле эмес, бул мушташуунун бир түрү. Анан жанагы башка мамлекеттер машыгып атпайбы, башка мамлекеттер ушуну жасап атпайбы дегендерге айтып коер элем. Башка мамлекеттер жасаса алар өзүнүн иши, жасай беришсин. Мушташкысы келеби? Бири-биринин башын көзүн жаргысы келеби? Бири-бирин езип былчылдаткысы келеби? Былчылдата берсин. Биз өзүбүзгө жооп берели. Өзүбүздүн коомубузга жооп берели. Эртең келечек муунга жооп берели. Биз даже керек болсо ушул мусулмандыкта деле бул туура эмес нерсе. Мусулмандык динибизде деле бири-бирибизди былчылдатып, башка көзгө чапкылап, ушул эсооп, жыгылып, бир жери сынып, талкалангыча чапкылай берген бул туура эмес нерсе. Ошондуктан урматтуу жаштар, урматтуу ушул эрежесиз эр уруш менен машыгып аткан биздин спортсмендер, башка спорт түрүнө өткүлө, муну таштагыла. Давайте чогуу токтотойлу. Мен бул боюнча улуттук олимпиадалык комитеттин башчысына да кайрылып кетемин. Ошол жердеги федерацияларга кайрылып кетемин. Мына биздин департамент, спорт департаменти, Министерство культурада. Силер дагы ушул боюнча чара көргүлө. Ушул маселеге катуу көңүл бурушубуз керек. Коомубузду оңдойбуз дейбизби? Келечегибизди аныктайбыз дейбизби? Келечекте биз илимдүү, билимдүү, мамлекетти коргогон, мамлекет үчүн жанын берген жаштарды тарбиялайбыз дейбизби? Демек, биз ушул жаман илдеттен арылышыбыз керек. Ушуга түздөн түз багыт алышыбыз керек. Андан сырткары урматтуу эл журт,